Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату ва салам ала расулилlah. Аллах Таалага мактоолор болсун, урматтуу жамаат. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Бүгүн Кудайым буйрса 4 китептен, атүгүл 5 китептен сабак кылабыз. Ооз ачууга чейин сабак. Ооз ачкандан кийин шам намазын окуп алып, бир аз тамактанып кайра эле сабак. Тамакка көп убакыт кетирбейбиз. Куфтанга чейин сабак кылабыз. Мүмкүн болсо таравih ушул жерден окуп 20 рекет. Орто жолдо дияка бияка эметилип калбайчы. Сабакты кенен кылып алалып, ушул жерден мына Абдудаян карыкебиз 20 рекет сонун таравih окуйбуз. Эркектер астыда, апаларыбыз артта болуп, анан кайтсак кандай дейсиздер? Бүгүн мондай табияттуу, курмабак жеринде кенен сабак кылып алсак жакшы. Анткени умра сапары бул эң биринчи кезекте илимий сапар. Илимдүү адам Аллага жакын болот, эгер ушу амал кылып, кул мүнөз туура болсо. Биринчи сабак намаздан. Адаттагыдай эле мына 14 күндүк умра сапарда эң биринчи сабак карасаңыз намаздан болуп атат, Сиздерге бүт намаздын артыкчылыгы, аны калтыргандын жоопкерчилиги кандай айттык. Анан азыркы окуп бере турган сабак Чубак устазыбыздын чоң ата устазы болот. Саид Багдаш устаздын устаздары Азирети Хусейн радиаллаху анхуга, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү баягындай тукумуна, урук тукумуна барып такалган алым болот. Машруияти кадаи салаватул мафруда, 5 мал намаздын жана имам Абу Ханифа рахимахуллахтын ою боюнча витр намазынын казасын окуу милдет болот ушул туурасында. Ал илиң айдыңында арабчаны окуп алып туруп деле элдерге келип башын айлантып ажы башчы болуп, умрашчы болуп келип туруп каза намаз жок деп жашыруун сабак өткөндөр бар, андай туура эмес. Антип будуңчан кылбасын. Бул каза намазды окуу бир гана Ханафи мазхабта эмес, 4 мазхабтын көпчүлүк алымдарында бардыгында тең каза намаз окуу маселеси бар. Азыр окуп беребиз мына. Каза намазды ушул жерден далилин кыскача, анан биз жакында чыгат бул китеп буйрса, муфтияттан бүт уруксатын алынып, жашыл көчөттөн дагы каза намаз маселесин кеңири окуп берем. Ошон үчүн жамаат биз 5 мал намазды мынакей тургузуп атабыз. Атайын тайып аштык эркектер үчүн, аталар үчүн. Инилерибиз үйрөтүп атат, плакат таркатылынды. Апалар сиздерге болсо келинчегим өтүп атат. Ушул 14 күндүк сапарда эң биринчи намазды тургузуп кетишибиз керек. Намазды тургузушубуз керек. Убакыттагы эле намазды эмес, мурда каза кеткен намаздарды дагы окушубуз керек болот. Убакыттагы намаздар, кошумча нафил намаздар бул жерде Меккеде 100 000 эсе болот. Мадинада 1000 эсе болот. Кээ бир риваяттарда 10 000 эсе дейт. А бирок каза намаздар бирге бир эле жүрөт. Бирөө 2 рекет окуп коюп, мен 100 000 ашыгы менен окуп койдум, кийин каза кетсем деле ордун толтурам деген ой туура эмес. Каза намаз бирге бир эле эсептелет. Жанагы 100 000 сооп же убада кылынган Мадинадагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечитиндеги 1000 сооп бул утуруу убагында окулунган намаздар үчүн айтылынган. Түшүнүктүү да туугандар. Антпес адамдардын баардыгы намаз окубай келип бир ажы бир умрага келип коюп туруп эле 100 000ге жүрө турган казаны окуп коюш керек болот эле анда. Дин андай нерсе эмес. Демек ошол каза намаз биринчи маселе эмне экен? Окулунат. Каза намаз балким жөн эле окуу менен кутулбайт. Азыр жашыл көчөттө чоң Хашат Тахтави деген китептерден алып келгенбиз. Каза намазды окуу менен биргеликте отуруп алып ыйлаш керек Аллахтын астында боздоп. Кечир мени убактысынан чыгарып койгонума деп кошумча нафил ажылык калат, умра кылыш керек болот, садака чыгарыш керек болот. Оңой нерсе эмес да бул намаздын убактысы. Аллахтын кепилдиги дал ушул намазда болгон. Мына көпчүлүк илим ээлери, анын ичинде сахабалардан баштап, сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунан ал кишиге жолугуп иман келтирген пайгамбарыбызга, сахабалардан баштап кийинки 4 мазхаб ээлерине чейин парз намазды атайылап таштай турган болсо эмне деп атат? Лазимаху кодауга, казасын өтөш керек. Каза деген ордун толтуруп бериш керек. Ордун толтуруп өтөп бериш керек. Кандай эле унутуп калып же уктап калып каза кетирсе дагы казасын окуш керек болгондой эле. Экөөнүн айырмасы, пенде унутуп калып же болбосо уктап калып эми турам деп каза кетирген болсо анын күнөөсү бир аз жеңилирээк болот. Атайылап ката кетиргендик оор болот, этиятташ керек. Бирок эки учурда тең намаз каза кылынат. Алымдарыбыз бул боюнча Ханафи чоң китептерде жазылган. Азыр биз сиздердин деңгээлге ылайыктуу ушул чакан китептен окуп берип атабыз чоң алымыбыздан. Бухари, Муслимде хадис келген. Азирети Анас айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Сахабасынан Аллахым разы болсун. Мен насия салатан, ким бир намазды унутуп калса, мусулман атайла унутпайт, алектенип калса деген сөз. Аны окуйм, муну окуйм деп, анан бир нерсе менен алек болуп намаздын убагы чыгып кетсе, аунама анха же намаздан уктап калса, өзгөчө багымдат намазына. Уктап кала турган болсо, факафаратуга, унутуп калып чыгып кеткендики. Атайлабайт мусулман адам. Же болбосо уктап калып намаздын убагы чыгып кетсе, анын жазасы кантип толтуруш керек? Ан юсаллиха иза закараха, дароо эстегенде эртерээк туруп казасын өтөш керек.
Азыр жашыл көчөттөн окуйбуз. Каза 3 убакыт эле окулунбайт туугандар, каза намаздар. Бир, колуңузду көтөрүп санап туруңуз. Күн чыгып атканда, так төбөдө турганда, күн батып атканда гана, 3 учурда гана эмне кылбайсыз? Каза намазды окубайсыз. Калган бардык учурда окуйсуз. Багымдаттын сүннөтүн окуп, имамды күтүп отурганча парз окуганга чейин да окуйсуз. Парздан кийин күн чыкканга чейин да окуйсуз. Күн найзабайы көтөрүлгөндөн да окуй бересиз. Чак түштө окубайсыз, андан кийин асырга чейин окуй бересиз. Асырды окугандан кийин шамга чейин да окуй бересиз. Асырдан кийин жана багымдаттын убагы киргенден кийин, же болбосо багымдаттан кийин окулунбайт деген ал нафил намаздар. Казаны 3 убакытта гана окубайсыз. Калган бардык убакытта эртерээк окуш керек. Канчалык убактысын созуп кечиктирген сайын ошончолук моюнга жоопкерчилик тартыла берет туугандар. Демек эстегенде дароо окусун деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Муслимдин риваятында келген: "Фа инналлаха таала якул", караңыз, эмне үчүн эстегенде дароо окуш керек? Артынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү Курандан далил келтирип атат: "Ва акимис солата ли зикри", мени эстеп намаз окугула дейт. Демек намазды унутуп кала турган болсо, эстегенде дароо жараткан Аллах тааланы эстеп окуш керек болот. Сахих Муслимде Лейлату Тарис деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алыскы сапарга барып, түнү чарчап, чалыгып, катуу чарчашкан. Анан келип ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Абу Хурайраны, көп хадистерде риваят кылган сахабаны, "Сен бизге күзөтчү болуп ойготконуң" деп даярдап, бекитип, "Биз кичине көз ирмеп алалы" деп, эс алып алалы деп. Фанама Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам асхабуху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалары да уйкуга, терең уйкуга кетишкен. Туура пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз уктаса да жүрөк уктабайт эле, Шамаил Тирмизиде келген. Эмнеге уктап калды? Аллахтын каалоосу болду. Ошол намаздан уктап калганда үммөтү кандай кылыш керек? Каза окулабы жокпу? Окуса кандай окуш керек? Ошол өкүмдү белгилөө үчүн Аллах таалам пайгамбарыбыздын тагдырына ошол уйкуну жазды. Бирөө жаным ойлобосун да, пайгамбар болуп туруп да намаздан уктап калат беле, кандай болуп калды бул жагы деп. Аллахтын атайын каалоосу, эгер ошол уйку болбогондо биз өкүмдө кыйналып калмак аалымдар. Бардык уктап калды, анан экинчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч ким Кудай даражасына көтөрбөш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой Аллах таала берекелүү уйкуну берди. Фалам ястайқиз Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам вала Билалун, мынакей Hazreti Билал, Абу Хурайра эмес, Hazreti Билал, Аллах разы болсун, азанчысы күзөткө даярдап койгон, ойгот деп. Вала асхабу, сахабалары да койгонгон жок деп атат. Хатта дарабатхумуш шамс, күн бир окум болуп, найзабайы көтөрүлүп, күндүн жарыгы, ысыгы аларды ойготкондо гана, күндүн ысыгында. Ошол маалда гана ойгонушту, болбосо ойгонгон жок дейт. Багымдатка бир аз калганда укташкан. Сумма тавадда Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, кийин Hazreti Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дарат алып, Hazreti Билалга эмне деди? Икомат айт деди дагы, намазга кич азан. Икоматты айтты, пайгамбарыбыз өзү жамаат менен багымдат намазынын казасын окуп берди. Жамаат менен жанагы көлөкө жерден башка жерге туруп намазды окуду. Фаламма када салата, намаздын казасын окуп бүткөндөн кийин биринчи 2 рекат сүннөтүн окуду, анан аркасындагы парзды окуду. Ушул жерден аалымдарыбыз өзгөчө имам Абу Ханифа рахимахуллахтын шакирти имам Мухаммад ибн Хасан Шейбани рахимахуллах айтат: эгерде багымдатка уктап калсаңыз, түшкө чейин казасын өтөй турган болсоңуз, биринчи 2 рекат сүннөтүн, анан аркасынан 2 рекат парзын окуган жакшыраак дейт. Түшкө чейин болсо, ошол хадисти далил алып келишет. Эгерде түш оп кетип же мурдагы өтүп кеткен каза намаздар болсо, багымдаттын 2 рекат сүннөтүн окубайсыз, анда парзын эле окуп отурасыз ал учурда. Түшүндүңүздөр да. Свежий дейт го, жашаң өтүп кете турган болсо, түшкө чейин каза кылсаңыз, анда биринчи сүннөттү окуп коюңуз. Ошондо деле сүннөттү окуйм, парзды окуйм десеңиз, мейли анда. Бул болгону ошол жаңыраак каза болуп аткандыгы үчүн деген гана сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аткаргандыгы үчүн. Намазын окуп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрылып туруп жамаатка айтты. Бул сөз сиз менен бизге да тиешелүү хадиси. Ман насия салата, ким намазды унутуп калса, же уктап кала турган болсо, бул дегени каза кетирген болсо, вакытсы чыгып кетсе, фал юсаллиха иза закраха, эстегенде дароо намаздын казасын окусун. Фа инналлаха кал, анткен Аллах таала айткан: "Ва акимус салата ли зикри", намазды мени өстөө үчүн окугун дейт. Бул деген сөз, ал пенде кемчиликтүү, кээде уйку үстөн келип калат, бир канча түн уктабай жүрүп, кээде атайлабайт, мусулман адам атайлап намазды ката кетирбейт. Иманы күчтүү адам, иманынын нуру. Ошентип кандайдыр себеп менен намаздын убагыты чыгып кетсе, дароо эртерээк намазды эстеп, Кудайды эстеп казасын өтөсүн. Демек намаздын казасы окулат туугандар. Окулбайт деген туура эмес сөз. Илимдин көпчүлүк аалымдар, аманат үчүн айталы, көпчүлүк аалымдардын сөзүнө дал келбейт. Кийинки кээ бир аалымдар чыккан,
алар окулбайт деп бир канча далилдер тап келген, бирок а кишилердики өтпөй калат. Көпчүлүк аалымдарыбыз анчинде бизде Ханафи мазхабта казасы өтөлөт. Жашыл көчөттөн окуп берем, жөнөлө өтөлбөйт. Казан окуш менен биргеликте убакытты кечиктирген үчүн жазасын төлөп берет дейт. Жамаат түшүндүкпү? Намаз оңой олтоң ойной турган иш эмес. Кали ибн Аббас радияллаху анхума, сахаба мынакей. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы. Шашпай туруңуз. Бизде жаң апалар бар, жаң аталар бар. Сахаба деген эмне деген бар? О жашыл көчөттө акыйда китебимде ушуга да аныктама берген. Кудайым буйрса бул китеп чыкса, сиздерге бекер жеткизип беребиз, окуйсуздар апалар. Ушуну окуп чыгасыздар Кудайым буйрса. Абдутаян карекемен карасаңыз, жана эмелер барактарды алып келсеңиз карекем. Сахабанын аныктамасы бар да, ошону окуп коелу. Мына ушул. Бисмилlah. Жамаат, сахабалар деген кимдер? Бул 9-суроодо келген жооп. Алланын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга жолугуп, иман келтирип, исламда кайтыш болгон бактылуу жандар, мына аныктамасы. Алардын бардыгы алтын доордо иман менен доор сүрүп, пайгамбарыбыз алейхиссалам менен биргеликте жашоо кечирип, сыйлуу, ардактуу кызматында болгон адилеттүү жана өзгөчө бактылуу адамдар. Сахабаларга эч качан акарат келтирбейбиз. Өзгөчө Азирети Абу Бакр жана Айша энебизге Аллах разы болсун, карат айтылган туура эмес сөздөр имандан чыгарып коюшу толук ыктымал. Шия деген агым бар. Азирет Абу Бакр радияллаху анху менен Айша энебизге кадимкидей каргыш калат. Ким бул эки сахабаны каргыштай турган болсо имандан чыгып калат туугандар. Акыйда маселесин доор маселе, этиятташ керек. Эч качан сахабаларга биз акарат келтирбейбиз. Сахаба дегенди түшүндүңүз да. Азирети Ибн Аббас ата баласынан разы болсун айтып атат. Фама ясурруни биха дуnya ва ма фиха дейт. Караңызчы. Ушул хадис түшкөндө дейт, ушул хадис айтылганда. Кимдеген намаздан уктап калып, же ушундай бир пендечилик, алсыздык кетирип намаздын убагы чыгып кете турган болсо, эстегенде дароо окусун, мына ошол күнөөсүн жууйт деген хадис. Ушул хадиске мен дүйнөнү алмаштырбайт элем. Ушунчалык чоң байлык деп атат да бул хадисте. Инсан алсыз, канчалык таква болбосун, жашоосунда каза кетип калышы мүмкүн эми. Өзү мындай уктап деле каза кетирбегенде, башка болуп каза кетирбегенде деле комага түшүп ооруп калышы мүмкүн. Анын өзүнүн өкүмдөрү бар, азыр айтабыз. Ошентип намаз каза кетип калса, ал эми атайлаган жок, эртерээк окуп берип, анын боштуктун ордун толтуруш керек болот. Түшүндүңүздөрбү? Азирети Ибн Аббас Аллах таалам разы болсун айтып атат. Кийинки маселе. Ибн Абдул Бар деген Малики мазхабтан чоң аалым чыккан, бул Ханафи мазхабты аябай сыйлайт, айткан. Эмне үчүн хадисте уктап калган менен унутуп калган адам деп айтылып атат. Ким намазда уктап калса, же унутуп калса, эстегенде дароо окусун десе, башкаларда эмнеге айтылбай атат? Жөнүнө отуруп намазды чыгарып ийген десе, уктап калып, эсинен чыгарып коюп намазды чыгарган адам каза кылыш керек болсо, калган адам жөн эле каза кылыш керек деген маселе бар бул жерде дейт. Анткени көпчүлүк адамдар ойлоп калышы мүмкүн, уктаган адам күнөөсү жок, каза кылбаса деле болот, унутуп калган адамдын күнөөсү жок, ал каза кылбаса деле болот деген ой келип калбасын дейт. Башка хадистерде келген да, ким унутуп калып бир нерсени кылса, башка болсо, ал баягы ибадатка таасири тийбейт деп. Мисалы, орозо учурунда адам унутуп калып тамак аш жеп койгон болсо, эстегенде дароо токтотсун, орозосу бузулбайт. Аллахтын көрсөткөн сыйы. Бирөө жарым ошого окшоп салыштырып, демек каза деле мага милдет эмес дебесин да. Ушундай үзүрүлүү абалда дагы намаз милдет болуп атат. Калган учурда дагы атайын пайгамбарыбыздын сөзү бар. Пайгамбарыбыздын ачык сөздөрү бар. Алымдар далил катары келтирген. Ошон үчүн башка адамдарга дагы милдет болот. Үчүнчү бир далил туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хандак согушунда. Хандак согушу, апалар көңүл буруңуздар, Мединага барганда Ангек согушу бар. Ухуд тоосун зыярат кылып атканда сиздерге көрсөтүп кетем автобустан түшпөстөн туруп. Могул жер Ангек согушу болгон, ошо 7 сахабанын атына коюлган мечиттер бар жана башка деп. Ошол Ангек согушу. Бул өтө чоң согуш болгон. Бүткүл араб уурулары мусулмандарды туш тараптан топтоп, жарга такап катуу бир салгылашуу болгон. Ошондо Персиядан келген Перс Салманул Фариси, Аллах разы болсун, стратегия кылып, Ангек казалы бизде ушундай чоң күчүбүз аз болгондо ушундай стратегия ыкманы колдонот элек деп, ошон үчүн Ангек согушу деп аталып калган.
Мына ошол Ангек согушунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи лам юсолли, өзү да намаз окуй албай калды, сахабалары да окуй албай калды, согуш менен алектенип. Кайсы? Эки намазды, пешим менен асыр намазыны. Оңой эмес. Кантип окуй албай калды? Жан соога болуп аткан учур. Адамдын жаны найзанын, кылычтын учуна кадалып турган учур болгон да. Шунчалык алек болушкан. Артта бала чака турат, мекен турат, дин турат алдыда мисалы. Хатта горабати шамс, ошентип пешим менен асырды окуй албай күн батып кетти дейт. Ли шуглихи бима насабахул мушрикуна минал харб, мушриктер Аллага шерик кошкондор катуу согуш көрсөткөн себептен, согуштун талканы оту кызып калган себептен пешим менен асырды окуй албай калды. Валам якун яума идин найман, болбосо уктап кетирген жок намазды. Вала насен, же унутуп калган жери жок. Окуймун десе, белкилер өлтүрүп кете тургандай болуп атты. Өтө оор жагдай болду. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам согуштун оту бүткөндөн кийин, согуш жыйынтыкталгандан кийин, сумма салла зухра вал асра фил лейл, түнкүсүн пешимди, андан кийин асыр намазын окуп берди. Казасын өтөп берди деген сөз. Дагы бир далил, мына чоң ата Ханафи Абдулла Сыражиттин чоң алымыбыз айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада болгондо, Яммен срафга минал хандак, хандактан кетип атканды ушинтип айткан. Хандакта согуш бүттү. Ана хандактан Мединаны көздөй кетип атканда айткан: "Ла юсаллиянна хадун минкум ал-аср илля фи бани Курайза." Асыр намазыны жөөттөр жайгашкан Бани Курайза уруусу бар, жөөттөр болот, еврейлер. Ошолор жашаган жерге жеткенде гана асырды окугула деп буйрук берди. Анткени эртерээк баргыла деген буйрук болгон да апалар, аталар. Ана фахаражу мубадирин, шашылыш чыгышты дейт. Анан караса сахабалар экиге бөлүштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бизге осуят берген. Бани Курайзага жеткенде асырды окугула деген, бирок биз аякка жетсек шам болуп кетет экен. Ошондо эмне кылабыз? Эки ача пикир пайда болгон. Кээ бирлер айткан, жок, ошакка жеткенде окугула деген, эгер намаз каза кетпесе деп түшүнгөн дагы, жолдо асыр намазын окуйбуз деген. Каза кетирбеш керек деген. Бирөөлөр айткан, каза кетсе дагы пайгамбарыбыздын буйругун аткарып саллаллаху алейхи вассалам, биз ошол жерден окуйбуз деген. Экөөнү тең пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жемелеген эмес. Жолдо окугандарды эмнеге окудуң деген эмес, жемелеп. Дияктан оку дебедим беле. Дияктан каза кетирип окугандарды эмнеге мындай кылдыңар деген эмес, бирок ошол каза асырды кечиктирип окугандардын кийин казасын окуп бергиле деп буйруган. Түшүнүктүүбү жамаат? Демек, акыркы далил, акылый далил алып келип атат. Алла Тааланын акысы пенденин акысынан жогору турат. Анткени бир аял заты келип айткан, "О Аллахтын элчиси" деген. Менин атам бай болгон, аажылыкка баруу милдет болгон бир ирет. Бирок аажылыкка бара албай төшөктө кайтыш болуп кетти. Мен эмне кылам эми? Атамдын ордуна аажылык кыламынбы жокмун дегенде, ушул сөзүн айткан, "Дайнулло, Аллахтын карызы, эми өтмө мааниде албетте. Аллахтын карызы биздин мойнубузда жоопкерчилик дегени. Ахаккан юкдо, пенденикине караганда Аллахтын карызын өтөө ал татыктуураак болот, ал бийигирээк турат" деди. Демек Алланын акысын өтөйсүң деди. Демек аажылыкты өтөлүп атса, намазда да Алланын акысы намаз өтөлөт. Бул өтө кыскача жазылганы. Сиздерге азыр керектүү болгону. Болбосо далилдер боло турган болсо, Ханафи мазхабына Мабанил Ахбар, Ялаус Сунан көптөгөн хадис китептер бар. Бул биринчи маселе каза намаз боюнча. Демек окулунбайт деген сөз жок. Ал жаңылыш пикир, каза намазды окуйбуз, анан дагы калган жашообузда намазды каза кетирбейбиз туугандар. 14 күндөн баргандан кийин апалар, аталар суранычы динде мажбурлоо жок. 40 күн эрдиңизди бекем тиштенип, 40 күн кайрат кылыңыз. Мына апалар автобуста дуаны үйрөтүп келдим сиздерге. Кайсы дуаны? Маанисин да айттым, пайдасын да айттым, кеңири түшүндүрдүм. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Кыргызча мааниси бул дуа өтө чоң дуа бул. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Күнөөдөн сактануу жана ибадатты аткаруу үчүн Алланын көмөгү кажет. Алланын көмөгү жардамысыз күнөөдөн да сактана албайбыз, ибадатты да аткара албайбыз. 40 күн апалар тапшырма ушул. 40 күн өзгөчө 40 күн чыдаңыз, 40 күндө көптөгөн сырлар бар. Бул 40 күн адам жаман бир сыпаттан, өнөкөттөн арылам десе 40 күн ошону аткарып чыдаш керек. Эмне үчүн 40 күн бидат тигүү дебеңиз. Жок дегенде 40 күн намазды калтырбай эркектер жамаатта окуп, апалар калтырмаңыз, андан ар жагын улап кетүү жеңил болот. 40 күндө бузуп албаңыз, андан ар 40 күн менен чектелбейбиз, бирок өзгөчө ошону бекем карманыңыз деген маселе бул. Эми Жашыл көчөт китебинен каза намаздын маселесин окуп берейин. Ханафи мазхабта каза намаз маселеси кандай? Ашказаныма дуа кылып турасыздар.
Azır geçiresizdir. Men de bana onu açıp beresim. Karagaydıkıda damı yok. Onun damı yok. Rozomuz bay tozgula karmap turganga. Kaza namaz meselesi hurmatlı cemaat. Kaza namaz деген uaqtısı çıkıp ötüp ketken namaz turalı. Apalar göngül burabız, atalar ötö zarıl. Kaza namazды esteri menen kechiktirбей darоо окуганы жакшыраак болот. Азыр Жашыл көчөт китебибизден окуп атабыз. Экинчи, сапарда жүрүп 4 рекеттик намаздар каза кетсе, кийин жергиликтүү болсо дагы 2 рекет казасын окуйт. Кыргызча эреже: намаз кандай учурда, кандай абалда каза кетсе, ошондой абалды өтөп бериш керек. Ошол учур каралат, кийинки учур каралбайт. Түшүндүңүздөр да. Мусафир болуп жүрүп, мисалы 4 рекеттик пешим намазы каза болуп калса, кийин Кыргызстанга кайтып барганда эсте окуйын десеңиз, мен азыркы убакта жергиликтүүмүн деп 4 рекет окубайсыз. Намаз каза болгондо кандай абалда элеңиз? Мусафир элеңиз, 15 күндөн азын элеңиз, 120 километрден көп элеңиз ниет кылгансыз, болду, сиз 2 рекет кылып өтөп бересиз. Ошондой эле Кыргызстанда жергиликтүү абалда каза болгон намаздарды эми 4-тө 2 рекет кылып жакшы болду, мен азыр мусафирмын да, ошону 2-2ден окуп коеюн дебейсиз. Азыр мусафир болсоңуз дагы ал намаздар Кыргызстанда жергиликтүү болгон учурда өткөн. Маселе түшүнүктүү да. Кайра окуймун. Сапарда жүрүп 4 рекеттик намаздар каза кетсе, кийин жергиликтүү болсо дагы 2 рекет казасын окуйт. Ошондой эле жергиликтүү болгон учурда каза кеткен 4 рекеттик намазын сапарда жүргөндө кыскартпастан толук кылып окуп берет. Жыйынтыкта намаз каза болгон учурга каралат. Качан каза болду? Мына бул жерде схема дагы бар. Бул китеп Кудайым буйрса сонун китеп болуп чыгат эми. Аллахым кабыл кылсын, күнүгө таажутта дуа кылып атам. Жеңилдетилген схемасы бар мында. Качан каза болду? Сапарда кантип окулат? Демек 2 рекет окуйсуз үйгө келсе да. Качан каза болду үйдө? Жергиликтүү абалда. Кантип окулат? 4 рекет окуйсуз эгер сапарда жүргөн болсоңуз дагы. Үчүнчү казага тиешелүү маселе жамаат. Өмүрүндө 5 маал намаздан ушуну эстеп калыңыз. Муну эң бактылуу адам деп айтат. Тартип ээси. Тартип ээси деген кимдер? Апалар, аталар. Өмүрүндө каза кетирген намазы 5 маалга жеткен эмес адам. Bir же эки эле жолу каза кетирген адам да бул. Өмүрүндө 5 маал намаздан ашык каза кетире элек адам каза кетирген намазын убакыттагы намаздан биринчи окушу милдет болот. Болгону учурдагы намаз чыгып кетүү коркунучу болбош керек. Мындай. Аксакал ата, сиздин атыңыз ким эле? Азамидин атабыз. Аллах таалам ыраазы болсун. Ар бир апаларыбыздан, аталарыбыздан ыраазы болсун. Жамаат ыраазысыздар да, кызматтан буйрса. Азамидин атабыз, Кудайым береке берсин. Канчага келип калдыңыз ата? 65 жашта экен Азамидин атабыз, ардактуу атабыз. Бул киши 12 жаштан балагатка жетсе, 12 жаштан 65ке чейинки өмүрүндө каза кетирген адам эмес деп элестетели, иншалла ошондой болсун. Мындан кийинки жашооңуз ошондой болсун. Каза кетирбеген. Өмүрүндө каза кетирген эмес, бир эле жолу ооруп калганда катуу, багымдаты каза кеткен. Анан бул адам не кылат? Мисалы өмүрүндө каза кеткен эмес, шам каза кетип калды сиздики. Шам каза кетсе, сиздики 5 маалга жете элек каза намаз. Биринчи шамды окуп бересиз, анан куртанды окуйсуз. Же болсо башканы мисал келтирейин, асыр намазы каза кетип калды. Шамдын убагы кирди, шамдыкы кыскача. Биринчи шамдын убагы чыгып кетүү коркунучу болбосо, биринчи сиз мусафирсиз, 2 рекет асырды окуп, андан кийин шамды окуйсуз, болбосо өтпөй калыш коркунучу бар. Демек, каза намазды окуганда намаздын тартибин сактоо милдет болот экен. Качан? 5 маалга жете элек такубада. Казасы 5 маалга жете элек. Апалар түшүнүктүүбү? Кеттик андан кийинкисин. 4-чү каза намазга тиешелүү маселе. Каза намаздарды милдеттүү түрдө тартиби менен окуш керек. Бирок 3 учурда тартип сакталбай калат. Колуңуз менен санап туруңуз. Биринчи, унутуп калса, биринчи кайсы намаз каза кеткенин? Келиңиздер. Экинчи, убакыттагы намаз чыгып кетүү коркунучу болсо. Тартипти сактайын десеңиз, өзү шам аз эле калды, анда биринчи шамды окуйсуз анда. Үчүнчү, витр намазынан бөлөк парз каза намаздардын саны 5 маалдан көбөйүп кеткен учурларда тартип сакталбастан оңтойлуу келген намаздарын окуйт, анан казаларын өтөп беришет. Жамаат түшүнүктүү да. 5-чи маселе. Кайсы намаздардын казасын окуйбуз дем? Жамаат көңүл буруңуз, муну кийин жазып алыңыз. Абдудаян карикем, могу каза намазды тартып группага, тайпага жөнөтүңүз. Апалар, жөнөтүп койсунбу? 5 маал намаздын жана витр важиптин казасы сөзсүз окулат. 5 маалда талаш жок,
а витр важип, имам Абу Ханифа рахимахулла важип дейт кадимкидей. Анан казан окуп атканда 3-4 рекетинде жөнүндө субханалла деп койсо болот деген фатва бар, адзаху дейт. Бирок жакшырагы 3-4 рекетте Фатиханы окуш сүннөт болот кадимкидей эле. Ал көп убакытты албайт. Демек каза намазды окуп атканда, мисалы жергиликтүү учурда куфтан намаз каза болгон, убакытка береке берсин, айырмасы жок. Ал 2-3 мүнөттүк маселе, Фатиханы 3-4 рекетте окуш сүннөт болот, калтырбайсыз бөөдө жерден. Ооба, бирок ва ин саббаха фихима аджзаатху деп Мухтар китебинде ихтияр шарын башка китептерде келет. Каза намаз же убактылуу намазды деле окуп атканда 3-4 рекетте субханалла десе өтө берет дейт. Бирок ал айла жок өтө берет. Өтө шашырыш болсо, өтө эле каза намазы көп болсо, зерикпей 3-4 рекетте да Фатиханы окуп бересиз. Шашпаңыз, азыр ниетинди айтып берем. 6-чы, багымдат намазын уктап калса, жамаат кош келипсиздер. Азыр биз каза намаз жөнүндө сабак өтүп атабыз, уга бересиздер, буюрса. Кыргызчасы онун түшүнүктүү кылып жазылган да. Багымдатка уктап калса, түшкө чейин окуй турган болсо, сүннөтүн кошо окуп берет. Жана айттым ана. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын окуясынан далил алышкан. Мисалы сиз Кудай сактасын, Марстагы Эшмат деген атабыз уктап калса Марстагы багымдатка. Түшкө чейин казасын окуп берейин, окуй, не болуп калды десе, биринчи сүннөтүн окуп, анан окуп кетет. Түштөн кийин эстесе парзын эле окуйт. Анткени хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо түшкө чейин окуган. Нас, ошол хадис, ошол окуя гана чектелет деген эреже бар. 7-чи, пешимдин алдыңкы 4 рекетине жетишпей жамаатка киргенде да бул дароо парз уюп калса, парздан кийин биринчи 4 рекет сүннөтүн окуп, кийин 2 рекетин окуйт. Бул эркектер жакшы билиңиздер. Мешитке кирдиңиз, имам жамаатта турат, жамаат имам менен окуп атат, кирдиңиз, пешимди окуйсуз, бүткөндөн кийин биринчи 4 рекетти, анан 2 рекетти окуйсуз. Бул имам Абу Юсуф рахимахуллахтын пикири. Ал эми имам Мухаммад рахимахуллах болсо, биринчи 2 рекетти өтөп, андан соң гана 4 рекетти окуш керек дейт. Фатва жана биринчи 4 рекетке берилет. Сүннөт. 8-чи, ушул өтө зарыл, билип калыңыздар, ниет кылганда, урматтуу жамаат, каза намазды ниет кыласыз го? Каза намазды ниет кылганда, мойнундагы парз болгон багымдатты же бешимди деп ниет кылса жетиштүү болот. Ар бирин жекече дайындап айтуу шарт эмес. 2016-жылы январдын 1-индеги кеткен каза намазы деш үчүн ал өтө эле күчтүү зыян болуш керек да үчүн. Алымдар айткан Ханафи мазхабта эң акыркы мойнума парз болгон багымдатты же эң алгачкы деш керек. Эң алгачкы десеңиз диги кетет, кийинкиси алгачкынын ордун басып кала берет. Же эң акыркы десеңиз кийинкиси улам басып кете берет. Ушундай ниет кыласыз. Ниет кылдым, эң акыркы мойнума парз болгон багымдатты окууну, пешимди окууну, асырды окууну, шамды окууну, куфтанды окууну. Азыр атайын кичинекей китепчелер чыккан, каза намазды окуган. Ошону сатып алып коюңуз, окуп белгилеп кете бересиз. Жамаат түшүнүктүү да. Кийин 9-чу маселе, мусулман эмес өлкөдө жашап жүрүп кийин исламга келсе, ага балагаттан беркисинин казаларын өтөө милдеттүү эмес. Джонс деген бразер бар экен, бразер. Бразер дегени брат деген сөз. Бир тууган деген сөз. Кызык болгон окуяны айтып берейин, эми Чубак устаздын окуучусубуз сиздерден алдын 20 күн алдын. Апаларды жамаат менен эми 100 адам умра кылдырып келатып анан дуа биз билесиз да, киргенден чыкканга чейин дуа менен алек болобуз жамаат. Апаларды ортого алабыз, апалар ханышайын болуп басып келишет. Анан дуа кылып отурсак, дуа кылып кетип атабыз, астыбыздан европалык бир тууганыбыз чыгып калыптыр. Анан my brother бияка качып турбуз, my brother десек апалар дагы my brother деп дуа кылып кетип атат да. Түшүндүңүздөр да жамаат, my brother деп ошо окшогон арабчадан, кыргызчадан башка англисче сөздөр чыгып кетсе, аны кайталабайсыз. Brother. Демек биздин brother in religion in Islam, ислам дининдеги бир тууганыбыз Джонс исламды кабыл алып калса, мисалы. Кабыл алып калса, анан айтат да, молдеке калыс таксыр, каза намазды эмне кылабыз десе, биз айтабыз, сизге жеңилдик бар, сиз эми ушу исламга келгенден баштап эсептелет дейбиз. Ханафи мазхаб боюнча. 10-чу маселе, себепсиз намазды кечиктирүү чоң күнөө болот. Туугандар, көңүл буруңуздар. Азыр апаларыбыз орун алып отуруп алсын, апалардын урматы бар. Анан ушуну окуп берем, муну кунт коюп кулак менен угушубуз керек, жамаат. Кунт коюп кулак менен угушубуз керек. Апалар кош келипсиздер. Урматтуу апалар, жамаат кош келипсиздер. Азыр каза намаз жөнүндө маселе кетип атат, бул зарыл. Мен муну сабак кылып бербесем, кээ бирөөлөр ошол умра башчылары келип алып, каза намаз жок деп, жөнөкөй кыргыз элинин башына айландырып атыптыр. Андай антип айтпагыла. Ханафи мазхаб боюнча
Каза намаз бар, башка мазхаб боюнча да. Каза намаз окулат туугандар. Ооба, кээ бир биздин заманга жакын алымдар айткан, а бирок ал кишилердин урматы бар албетте, бирок ал кишилердин далили өтпөй калат, көпчүлүк алымдар өтөт деген. Каза намаз өтөлөт деген, окуп бердик дегенекей. Апалар, көңүл буруңуздар, жамаат, себепсиз. Анан жаштар тиякта кичине алыс болуп калыптыр, диги апаларыбыздын отурганы чын негизи угулабы? Микрофон менен жетип атабы апаларга? Бул сабак баарыбызга зарыл да. Анан бир туугандар экинчи маселени белгилеп коеюн. Биз бардыгыбыз адам ата өнеге барып такалабыз. Кыргызы, өзбеги, казагы бүт бара. Бири-бирибизди мынтип улутка бөлүнүп жаман жакшы дебеш керек. Анан экинчиден кыргыз эли баарыбыз бир элбиз, бөлүнбөйбүз, трайбализмге жол берилбейт. Айтайын дегеним, кайсы компаниядан келбеңиз, лидер умра, дагы кайсы компания келбеңиз, кенен отуруңуз сиз. Бул сабак баарыңыздарга бирдей айтылып атат. Биз кыргыз элинин уулубуз, баарыңыздарга бирдей сабак өтөбүз. Келечекте мен Аллах Тааладан суранып атам, амин деп коюңуз. Мекке, Мединада өтө бияктын уруксатын алып чоң сабак өтө турган зал ачыш керек экен. Сабак өтө турган конференция зал ачыш керек экен. Кыргызстандын болгону Ханафи мазхабта бекем, Матуриди Ахлүсүннат вал жама акыйдасында эч кандай агымга үгүттөбөгөн, илими бар адамдар бүткүл кыргыз элинин келген умрачыларына сабак бере тургандай шарт түзүлүш керек. Кандай дедиңиздер жамаат? Анткени элдин баары угуш керек. Бул эле угуп башкасы угубай калат деген сөз жок. Баарыбыз бир элбиз, бир элге кайтабыз. Баарыбызга чай тамагын коюп, тозуп алып сабак өтсө сонун болот. Ошондой жер ачылыш керек буюрса. Кудайым буюрса, бизден ниет, Аллахтан берекет иншалла. Жамаат, көңүл буруңуз, каза намаз себепсиз үзүрү жок деген сөз. Намазды кечиктирүү чоң күнөө болот. Чоң күнөө болот. Анан адам намазды окубай койгону жөн койгонсуп, анан намаздын казасы окулбайт деп экесе күнөө кылбаш керек. Махрам жок умрага келбеш керек, эң туурасы ушул. Азыр ар кандай фатва чыга берет. Махрам жок умрага келбеш керек. Умрага келгенден бир аз Кудайым кечир, мен күйөөм жок, балам жок, келип алдым. Эмезин көчүр деп истигфар айтыш керек. Боло берет деп баш көтөрүп жүрө бербей. Анан убакыттан пайдаланып эскертип коеюнчу. Кыргызстанда туура эмес жөрөлгөлөр башталыптыр. Аял заты кээ бир жеңелерибиз, эжекелерибиз эркектер менен аралашып волейбол ойногон жоруп чыгарып алышыптыр. Эркектерди ашыкча волейболдон тыя албай атсак, ашыкча волейбол деген кандай? Намазга алып кеткен, орозага алып кеткен, аялы байкуш баланы төрөй берип витамини калбай арыктап калган. А диги эркек волейболдон волейбол, аштан ашка секирип жүрүшөт. Аны тыя албай атсак, улактын ашчасынан тыя албай атсак, тыя албай ат дегени кандай? Эми ордунан ашып кетип атпайбы? Адам өлтүрүүгө чейин ысырап кылып, башка кылып. Улуттун жүзү болсун, бирок чектен ашпасын. Деп атсак эми аял зат кошулуп чыгып алыптыр да эми. Өздөрү эмес, эркектер менен бирге аралашып. Динде эч кимди мажбурлай албайбыз. Биз үгүт насаат кылабыз. Бирок аялдар ойной турган болсо, аялдар жеке өздөрү ойносо. Бир. Экинчи, жабык жер болсо, эркектердин көзү түшүп, аялдар өз ойноп атса да, аялдар отуруп балейте, эркектер отуруп күйөрман болуп кетпеш керек да. Диги мындай чабат экен. О, Айнагүл сен чап. О, жок, Айша сен чап депчи. Бүт денеси көрүнүп, аялдар өзү жалгыз ойносо, көмүскө жер болсо, намаздын убагы кетпесе, эң негизгиси үйдөгү генерал кайненеси уруксат берсе. Генерал да кайненеси алгычы үчүн. Кайненеси уруксат берсе, күйөөсү уруксат берип, бала чаканын эмесин бүтүрүп коюп, бир жарым саат ойноп келе калалы десе бир жөн. Анан бул шарттын баарын таштап коюп, узун эле кийип алып, бирок кечирип коесуз. Эркектер менен аралашып, секиришип жаап жүргөн жакшы эмес. Эркек менен аралашкан болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдар келип, жанагында эме беребиз деген. Кол кармашып эркектер окшоп байгат беребиз дегенде, иннила усафихун ниса, мен аялдар менен кол кармашпаймын. Силер жөн эле мындай кармап сөз бересиңер деген. Шагырап, узун кийинип алып, эркек менен аралашып ойносо дагы көз кетет. Көздөн сөз кетет, кыткылыктап күлүп. Анан барып түш көрөт. Түш көргөндө өзүнүн аялы көрүнбөйт дагы, дигинин кылыктары элестете баштайт. Зинанын алдын алыш керек. Кур'ан-ы Каримде вала тaqrabuz зина деген туугандар. Катуу айтам мен, муну кечиресиз. Зинаны кылбагыла эмес, зинаны кыла турган ишке жакындабагыла деген. Көздү сактагыла, ойду сактагыла деген. Бардыгы ал жерде тобур үчүн барбайт. Ал жерде кулайт, ал секирип чагып атып. Узун кийсе да ачылып калат. Көз көрүнөт. Биз динибиз такыбачылык үчүн кетип атабызбы же эмне? Динибизден уруксаттап, оюн зоок кылуу үчүн кетип атабызбы? Ошон үчүн умрадан кайткандан кийин бул сөз биринчи кезекте сизге арналат. Эркектер менен барып, узун эле кийип алып барып аралашып чабышып кетпеңиз. Бул бир. Өзүңүздүн үйүңүздө күйөөңүз шарт түзүп берсин, күйөөңүз менен ойноңуз. Уулуңуз менен ойноңуз. Аялдын экинчи чектеп аткан жок. Бирок шарият адал арам деген маселе бар. Экинчи маселе, умрадан барып алып сол кол менен тамак жебеңиз. Сол кол менен жебеңиз. Сол кол менен шайтан жейт.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү тамак ичип отурганда астынан бирөө сол колу менен жеп атат. Оң колуң менен же, сол кол менен шайтан жейт дегенде мен оң колумду көтөрө албайм дейт. Көтөрө албайт эмес эле, көтөрөт эле. Бирок ал анткорлонуп, жасакерленип, текеберчилиги жол бербеди да. Дегенде сол колуң чындап иштебесе оң колуңду көтөрө албай кал деп каргыш дубасын берди, оң колу такыр иштебей калды. Ооба, бул парз эмес, башка эмес, бирок динде макурууга чейин барат, туура эмес, этиятташ керек туугандар. Экинчи ушул маселе көңүл бурат. Үчүнчү, кече эле мага суроо келди, калыс таксыр дейт, Дамла устаз, ошо бир тууганыбыз 2 күндөн кийин кайтат, уже кайтты окшойт, бодамал сой деп талап кылып атат. Не кылабыз ошону дейт. Ушундай динге туура эмес келген жорукчосундар токтотуш керек. Биринчиден, умра бул бекемделген сүннөт. Кээ бир аалымдарыбыз имам Хаддади важип деген, бирок фатва сүннөткө берилет, бекемделген. Парз эмес. Парз болбогон умраны аткарып барып туруп, анан бодамал сой деген туура эмес. Мейли, ошол суранып аткан адам бай экен. Анын бодамалдары көп экен. Анан туугандар чогултам деп сойсо бир жөн, бирок аны да шарт кылбаш керек. Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар, сиз бодамал сой десеңиз, башкалар сизди туура айттагы, мен умрага барып келгенден сой отурган бодамалым жок кой, барбай эле коюн аяка дейт. Динди жаман көрсөтөсүз. Динге жок жаңылыкты киргизесиз. Эч кандай бодамал сойбоңуз. Аябай сойгуңуз келип атса, тооктун этин жей албаган жетим жесирлер бар. Канча айлап, жылдап эт жей албай арыктап кеткен, өңү кубарып кеткен жетим жесирлер бар, ошолорго союп бериңиз. Азыр мурда адамдар ачкалыктан өлсө, азыр курсагы чыгып тойгондон өлүп атат, кечирип коесуз. Ошолорго бериңиз. Же эң жакшы акчасын сат, ошончо эле жакшылык кылам десеңиз, карт курсактын камын көрө бербей, улам карттарын көбөйтө бербей. Ошону сатып туруп, жетим жесирлердин окуусуна жардам бериңиз. Кыштан чыгып келип атабыз, окутуш керек. Туугандар, эң чоң инвестиция, эң чоң садага илим, билимге сарпталыш керек. Илим, билим дайыма жогору турат. Муну мен айткан жокмун, муну арабтар айткан жок, муну өзүбүздүн ата-бабаларыбыз айткан, билеги күчтүү бирди жеңсе, билими күчтүү миңди жеңет деп. Ошон үчүн жалп эреже, зекеттин өзү, садака фитирдин өзү, Алла жолунда анчыда илим, билим жааттарга сарпталыш керек. Ошончо байлыгыңыз жетип атабы, кечке эле улакка бир атты дайындап, ошо кызыңызга бербеген акчаны $5000 бир улактын атына чаптай бербей, жок дегенде 5 бала Ханафи мазхабта окуган 5 баланы каржылык алыңыз. 5 бала медицина наукта 5 баланы алыңыз. Неге? Бизге медиктер керек мыкты. Канча запкы чегип атабыз биз. Медиктерди колдош керек. Жетим жесир окуй турган балдар бар айыл-айылда. Ошолорду окутуш керек. Сен кыжалат болбо. Мектепти жакшы оку, өзгөчө биология, химия, англис тилин, орус тилин жакшы оку, кыргыз тилин эң биринчи орунга коюп. Сен эртең медакадемияга 7 жыл окушуң керек. Анан ординатура бар, анан аспирантура, докторантура деп. 5 баланы ошончо акчаңыз ашып атса, медицинага окутуңуз. 5 баланы мекен кызматына, мына бар го жанагы чегарачылар, биздин ГКМБ, биздин МВД, ошондой балдарга окутуш керек. Сен оку, элиңе кызмат кыл эртең бүтүп барып деп. Анан эле карт курсак, каяктан чыгардыңыз бодамал союну? Килем төшөп кой, минтип кой деп. Сиздин умрага барып келгениңизди эч ким билбесин. Туугандарыңызды чогултуңуз, кой шарт эмес. Билесизби? Бодамал союп, милдет кылып мактангандан көрөк, тууганды чогултуп жөн эле замдамды ичирген артык турат андан да. Ошон үчүн жеңелер, биринчи сиздерден сураныч, барып волейбол ойноп кетпегиле. Шартын айттык, эркектер менен аралашып, шагырашып, бийлешип, анан аталар тамадага чыгып, жаш кыздар менен бийлеп кетпегиле. Ал башкалардын кылыгы, ал динсиздердин кылыгы, аны туура отурбайлы. Сиз барыңыз, арак жок жерге бата бериңиз. Сиздин оозуңуздан эми тосо эмес, эми бата чыксын. Катып айтсам кечиресиз. Динде мажбурламай жок. Биз күйгөнүбүздөн айтып атабыз. Эртең улут катары, мусулман эли катары сакталышыбыз керек. Анан арамдын бардыгын эле, шеккүмөн баарын уруксат бере берсек, эртең эч нерсе калбай калат, кечирип коебуз. Башта арабтарга окшоп бир жоолук калат, кээ бир арабтарга окшоп. Ылдый жагы жынсы кийет, тырсыйган. Анан бийлеп чыгып бүт бар динди жаманатты көрсөтөт. Эгер бүгүн диндин кадырына жетпесеңиз, Аллах алып коет эртең ошону. Ошон үчүн кечирип коебуз, ойсоңдобой, башкадабай. Кечиресиз, мен мындай сөздөрдү айтпайт элем. Дагы бир ирет кечирим сурайм. I am sorry, we are sorry, извините, пожалуйста. Кечирип коюңуз, бирок динди жакшынакай карманалы кармансак. Дин бул атабыздан калган мүлк эмес. Ошон үчүн кармансак, ата-бабабыз карманып келгендей, аманатты жеткиргендей толук карманыңыз. Чылчыктап өрбөй жолдон. 10-нчу. Ачуң келет адамдарга намаз жок деп. Адамдарды намазга келтире албай атса, каза жок деп. 10-нчу, себепсиз намазды кечиктирүү чоң күнөө болот. Анын күнөөсүн көңүл буруңуз.
казасын окуп коюш менен эле жууп кетире албайт. Балким чын жүрөктөн тооба кылуу же атайын ажылык кылуу керек. Карасаңыз, бир каза намаздын күнөөсүн жууш үчүн ажылык кылыш керек экен да. Бул менин сөзүм эмес, алымдардын сөзү, шашпай туруңуз. Балким чын жүрөктөн тооба кылуу же атайын ажылык кылуу керек. Бул динди кыйындатуу эмес. Анткени эмне үчүн? Казасын окуу намазды калтыргандын гана күнөөсүн жууйт, кечиктиргендикин эмес дейт. Бул кимдин? Сноска Хашиятут Тахта ала Маракил Фалах 2-том 115-бет. Бул алымды эч ким жокко чыгара албайт. Ошонун китебинде айтылып атат. 11-чи маселе. Бекемделген 12 рекет сүннөт. Жамаат жаттадыңызбы 12 рекет сүннөт кайсы бекемделген? Санаңызчы гана. Багымдаттын 2 рекет сүннөтү. Пешимдин парзынан алдын 4 рекет, парзынан кийинки 2 рекет, шамдын 2 рекети, куфтандын 2 рекети. Бул бекемделген 12 рекет сүннөт. Жамаат. Дамылам, сиз жамааттын ажы башчысы окшойсуз. Жаныма келиңизчи, дамылам, келиңиз. Келиңиз, урматсыз болуп калат. Сиз ажы башчысыз да, дамылам? Келиңиз. Дамылдаларды, устаздарды дайыма сыйлаш керек. Биз го бою кичинекей бир адамбыз жүргөн, жер бетин толтуруп. А чоң дамылдарды урматсыз көрсөтүшүбүз керек, а? Анан дамыланы отургузгой окшотуп сүйлөй берсем болбой калат ал. Азыр улайбыз. Кечиресиз, а? Карым, келиңиз. Келиңиз, дамылам. Бияка отуруңуз. Адам оолуга өрбеш керек, кичпейил болушубуз керек баарыбыз. Дин өзү кичпейилдүүлүк, жупунулук. Ким Кудай үчүн кичпейил болсо, Кудай көтөрөт. Анан бир аз окуп алып эле бой көтөрө бербегиле туугандар. Пайгамбарыбыз адеп ахлагы да ашпайт, ал жакшылыктын үлгүсү. Болсоң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдай болгон. Түшүнүктүүбү туугандар? Дамылам сиздин уруксатыңыз менен, э? Бекемделген 12 рекет сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен сабар ала синте ашрата ракатан фил йавм вал лейла баналлаху лаху байтан фил жанна." Ким bir gün bir түндө, мындайча айтканда bir суткада 12 рекет бекем сүннөттү калтырбай окуса, ага бейиштен үй куруп берет дейт. 12 рекет сүннөттүн собобу бул. Бекемделген 12 рекет сүннөт жана духа, шашке намазы. Күн көтөрүлгөндө ден соолуктун акысы бул. Тасбих өмүрдүн акысы. 10 сооп бар, китептен окуп беребиз. Жана тахажжуд сыяктуу, көңүл буруңуз, кайра окуймун. Мындайча айтканда бул суроо эмне болуп атат? Каза намазы бар адам нафил намаз окуйбу, окубайбы деген суроого жооп жазылып атат азыр. Тахажжуд окубайлы, каза окубайбы деген суроого эмне кылабыз? Бул китепте бекемделген 12 рекет сүннөт жана духа, тасбих жана тахажжуд сыяктуу хадисте эскерилген намаздардан бөлөк нафилдерди окугандан көрө казаларды эртерээк окуш керек. Демек бул намаздарды окуш керек экен да, калтырбай. Тахажжуд окуп туруш керек арасында. Түнкүсүн 2 рекет тахажжуд окуңуз, калганын казага бөлүңүз. Жалаң каза окуп тахажжудду калтырбаңыз. Хадисте эскерилгендин анын пайдасы бар дейт. Ал эми жогоруда аталгандай атайын хадистерде эскерилип же сооп айтылып келген сүннөт жана мустахаб намаздарды окуганы жакшыраак болот. Болгону каза ниетинде өтөсө дагы болот дейт. Бирок менен 2 коен атылат. Орозодон кийинки 6 күн Шаввалды каза ниетинде кармаса болот деген Бадай Асанайты фатва келген. 12-чи канча каза намазы бар экенин билбей калган адамдыкы. Көрдүңүзбү, зарыл. Канча каза намазы бар экенин так билбеген адам күмөнүндө, оюнда деген сөз. Кайсы нерсе үстөмдүү болсо ошол өлчөмдө өтөйт. Андай дагы болбосо мойнунда каза калбады деп анык ишеним келгенге чейин казасын окуйт. Мисалы, азаматта сиз билбей калдыңыз канча каза намаз бар. Мисалы. Анда болжолдоп жүрөгүңүз ток болгонго чейин ошону окуй берет экенсиз. Намаздын зыяны жок. Окуган адам соо эле табат да. Болгону ба каза намаз уруксат берилген учурда окусун, 3 учурда окубасын. Андан кийин 13-чү маселе, казаны ниет кылганда эң алгачкысын же акыркысын деп ниет кылса болот. Анткени улам түшө берет. Алгачкы десеңиз кийинкиси алгачкысын басат, акыркы десеңиз кийинкиси басат. Багымдаттын акыркысын, пешимден акыркысын дейсиз. 14-чү, каза намаздарга азан жана коомат айтат. Ошондой эле биринчи каза намазга дагы экөөнү айтуу сүннөт болот. Азанды кооматка айтуу. Калган каза намаздарга экөөнү тең же кооматтын өзүнө айтса болот. Бул жаныңызда адам жок болсо. Анан жаныңызда адам болсо, улам азан коомат айтсаңыз билдирип коесуз, кайран киши. Каза эле кетирип жүргөн турбай уктап дейт да. Ал учурда коомат азанды айтпай эле намаз окуй бересиз. Анткени күнөөнү кетирип койду тагдыр, кетиргенден аны ашкара кылбаш экинчи бир маселе болот. Түшүнүктүүбү? Бул үйдөн жалгыз окуй турган болсоңуз. Эми жеңем көрүп билген да жеңемден жашынбай эле койсоңуз болот, калган адамдардан деген сөз бул. 15-чи маселе, каза намаздарды эсептөөдө жаш канчадан башталат?
Каза намаздарды эсептөөдө эркек адамдык 12 жаштан, кыз баланыкы 9 жаштан берки эсептелет. Бул кайсы? Сылка Роддул Мухтар китебинде Ибн Абидин Шейх 4-том 457 бетинде айткан. Ар кандай фатва бар. Кыз киши 12 жаштан, эркек 15 жаштан, экөөнүкүнөн 18 жаштан дейт. Эми этият ушул: кыз киши 9 жаштан, эркек киши 12 жаштан. Эгер балагатка жеткен анык билинсе белгилери менен, анда ошол жаштан. 16-чы акыркы маселе казага тиешелүү. Бала чакасы көп болуп, бул өтө зарыл. Өткөндө муну суралганбыз. Мындан 1 ай мурда келгенде бир ата сурады: молдеке дейт, каза намаз менде көп дейт. Сиз айтып отурасыз казага окуш керек деп. Анда эч нерсе кылбай эле каза окуш керек турбайбы дейт да. Анда айттым: ата, бала чакаңыз барбы? Бар. Акча таап берип, жакшы эле кийинген киши да. Анда ошо балаңыз сиздин кесибиңиз болду. Сиз ардактуу пенсияга чыктыңыз, эми аны намаз менен, эми аны илим менен өткөрүңүз деп. Өткөндө мен сиздерге айттымбы, жамаат, айта элекминби? Египетте биз магистратураны окуганда, бакалаврдан кийин Бакури деген жер бар, Нил тарапта. Эң кызык бир эсимде кала турган нерсе бар да, элес кайсы? Жанагы тамлам. Ал жерде ушундай бир түшүнүк бар экен элде. Бизде да ошол келиш керек, калыптанып. Пенсияга чыккан ата-апалар, көзү көрбөгөн, кулак укпагандар келип сабак окушту да магистратураны. Анан таң калдым да мулам. Анан көзү көрбөгөн адамдар кантип экзамен тапшырат экен десем, мына чыныгы романтика сүйүү ошол да. Анан эркек менен аялдар аралашып кетип эле узун кийип алып волейбол ойной бербей, сабак жагынан да романтика болуш керек эркек менен аял. Келет, биз экзаменге даярданып отурабыз, алыстан эртерээк барабыз да кечикпейли деп. Күйөөсүнүн көзү көрбөйт, көз азиз, аялы китеп окуп берип отурат. Кыздары жанында отурат. Мына ушул сүйүү да, илим жолундагы. Анан аларда ушундай жакшы закон бар экен. Кантип экзамен жазат көзү көрбөгөн десем, бул магистратура жогорку окуу жай деңгээли да. Колледж деңгээлиндеги, университет эмес, университеттен төмөнкү колледж деңгээлиндеги адам кошо кирип жазганга уруксат экен. Демек ал колледждин документин көрсөтөт ажыкем. Ошондо адилеттүү болот. Бул жазган деле билет. Өзү кошуп жаз, антпесе университетте окуган адам кирсе өзү да кошуп жазып ийиши мүмкүн да. Ошондой киргизет экен. Анан ата-апалар кирип сабак окуп атат. Сурадым да, эмнеге десем, айтат: балам пенсияда зеригиштүү болуп калат экен, келиндин көзүн карап айтышып отургандан көрө илим окуп арнаган жакшы турбайбы, бактылуу болот дейт. Анан илим окуганды келинди да сыйлап коет. Не кой, апам азыр Курандан келатат деп өзү жүгүрүп калат экен да. Карасаңыз, апалар баргандан кийин Куран окууну дагы иншалла үйрөнүшүбүз керек. 16-чы акыркы баягы суроо. Каза намаз көп, эмне кылат эми? Бул иштеш да керек. Бала чакасы көп, эмне кылат? Биздин жамааттын арасында темирди ысыгында бас дейт. Ошо 7 кызы бар бир тууганымда калпак кийгизип койгон. Анткени кыз баланы жакшы көрөм, Аллах береке берсин. Чыныгы кызды болгон ата, анын жүрөгү чыныгы эркек боло алат да. Эмнеге? Анткени жүрөгү найзык болот. Кана ошо бир тууганыбыз. Бул рия болбойт иншалла, келиңиз. Аллах таалам. Улуусу канчага чыкты ажыкем? 13. Улуусу 13кө, эң кенжесичи 7 ай. Кудай мүмкүнчүлүк берсин, эмки жылы бүт кыз бала чакаңызды алып келиңиз ажыкем. Алла разы болсун. Аллах таалам разы болуп, Аллах берсин. Берсин. Кызы бар пайгамбар саллаллаху айтып атпайбы, 3 кызды тарбиялап березеге жеткирсе деп, сиздики 3 кыз эмес, 7 кыз экен ажыкем. Жамаат дуа кылып коелу ушу кишинин кызына, кыздарын анан өзүбүзгө дагы. Аллах таалам өзүңгө мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Баарыбыздын кол жайып отурган биринчи кезекте апалар, ушул биздин аксакалчан аталар, урматтуу жамаат, ар бирибиздин кыздарыбыз, өзгөчө ушул бир тууганыбыздын Алла жолундагы 7 кызына Аллахым берекеңди бергин өзгөчө. Пайгамбарыбыз салам жаш балдарга ушул дуаны кылган, ошол дуаны кылабыз. Аллахумма джалха баррatan би валидайка. Ушул кыздарын Аллах таала ата-энесине сүйкүмдүү, күйүмдүү, жароокер, мээримдүү кылсын. Тақиятан, тақва кылсын. Рошидатан, акыл эстүү, жөндөмдүү, билимдүү, илимдүү, өнөрлүү кылсын. Ва битха фил ислами набатан хасана, исламда тарбиясын мыкты кылсын. Кыздарыңыздын үзүрүн көрүңүз, эч качан ажырашып келип калбасын. Жакшы күйөө бала, бул дуа кабыл болгон жер. Жакшы кайын журт берсин. Ойноштон отуна күйдүрбөсүн, үндөштүн күйүтүнө Аллах таалам салбасын. Амин Аллах. Аллах разы. Сиз бактылуусуз ажыкем. Тамлам, отуруңуз. Жамаат ушул. Бирөөнүн Марстагы Эшматтын 7 кызы бар экен. Бир аз каза намаздары бар экен. Эмне кылат ал? Иштеште керек да, 7 кызды багыш керек, казанды окуш керек. Эмне кылат десе, алымдар айткан, бала чакасы көп болуп, аларды багуунун аракетинде болгон адам колдон келишинче бош убактысын каза намаздарды өтөөгө чыгыныш керек болот дейт. Демек үй бүлөсүн биринчи орунда багат, калган учурунда сөзсүз аракет кылып, түн уйкусунан бир аз болсо да калып, каза намаздарга бөлөт дейт. Жамаат түшүнүктүүбү? Демек бул каза намаз жөнүндө окудук, каза намазды жашыл китептен окудук. Андан кийинки маселе, азыр ооз ачканга чейин
Бул дагы Чубак устаздын чоң ата устазы баягы Абдулла Сырач Хусейни рахматтын орозо туурасындагы 5 пайдасы бар, ошону окуп коелу. Тамлам, Аллахтын берекесин берсин. Биринчи, караңыз, орозодо көптөгөн пайдалар бар дейт. Муну бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эскертип кеткен. Ошонун ичинен 5-өсүн тандайбыз дейт. Караңыз. Орозо асиям сиххатун лил абдан. Адамдын ден соолугун чыңдайт дейт. Азыр могу Америкада, Японияда окумуштуулар чыккан ислам динин кабылдап. Орозо рак клеткалар менен күрөшөт экен да. Онкологический оорулардын алдын орозо алат экен. Орозо алат экен. Азыр биздин адамзатты жанагы хирургтар, башкалар көрүп аябай иренжип калат экен да, капа болуп эмнеге? Не гана нерсени жейт депчи. Келтирип туруп кып-кызыл чайды ичебиз, бүт бардыгы жанагындай кара түстөр, тамактын калдыктары, кыймылдын аздыгы, ар кандай зыяндуу тамактар, фастфудтар, анын ичине шекмөндүз, арам тамактар кирип отуруп, адам ден соолугу эч качан эс албай калат экен да. А орозо учурунда бүткүл ден соолугу эс алат дагы, жанагы катып калган токсиндер, жырлар, майлар, кандардын кыйналган ушунун бардыгын жанагылар өздөрү ошо ачка болгондо ошолор жеп тазаланат экен да. Муну эми бул молдонун биздин сөзү эмес, медиктердин сөзү. Жана ар кандай оорулардан орозо себепкөр болуп сактайт дейт. Эмнеге? Анткени адамдын ден соолугун ооруткан көп нерсе денедеги ашыкча токсиндерди айтып атат. Жана дененин толуп, тамакты бошобой эле жей бергени болуп атат дейт. Ушул эки нерседен болот экен. Ден соолуктун оорусу өгөөнчө эки нерседен. Токсиндер, ашыкча нерселердин толуп калгандыгы, анан ашыкча семиздик дейт. Калыс сен өзүңчү дешиң мүмкүн да, бирөөлөрчү комментарий жагынан. Биз го эми Чубаксыз айткандай көп отуруп калгандыгыбыз. Кудайга шүгүр азыр формага келип атабыз. Бирок таеквондодон кара кур бар. Маны көрсөтпөй эле коелу. Экинчи футбол ойногондо через себя жакшы эле тээп коем, курсакка карабайчы. Демек пока нормально, иншалла арыктайбыз. Тамылам жакшы экен, машалла. Хадисте эмне деп келген? Имам Табарани айтат: "Болдулар курсаган асыла бербесин десе, сиз менин курсаган эмне кыласыз? Өзүңүздү карай бериңиз азырынча. Мен аракет кылып атам буюрса." Ухзу тагнаму. Эмне кылгыла дейт? Баягындай илгери согуш заманы болгондо, дин үчүн, мекен үчүн туруп бергенде адам олжа табат дейт. Бизге кереги тынчтык эле заманы болсун. Васуму тасиху, орозо туткула, ден соолугуңар чың бекен болот дейт. Васафиру, сапарга көп чыккыла, тастагну, бай болосуңар дейт. Сапарга көп чыккан адам эң биринчи дүйнөлүк, мироззрение, дүйнөлүк көз карашы бай болот. Канча адамдар менен таанышат, өзүнүн элинин кадырына жетет. Туугандар туурабы? Кыргызстандан биринчи чыккандар бар да, азыр чыгып, умрада чыгып, мекендин кадырына жетип атасыз да. Бул биринчи пайда, ден соолуктун чындыгы. Экинчи, саламатлашкан адамдын зээни чың болот экен, туугандар. Зээни таза болот экен, ва тасхихул афкар, чачыранды пикирлер иреттелет, жана адамдын жаттоо жөндөмү күчөйт, унутуп калып азаят дейт. Эмнеге? Муну илимий тастыктап атат. Янна касратал акыл, көп тамак жегендик. Тукассир рутубат, кереги жок, зыян тамакты жеген нымдуулукту көбөйтөт экен. Какырыкты көбөйтөт. Анан мээде, бул Бухарот дейт, жанагындай мээде, жанагындай түтүн сыяктуу нерселерди көбөйтөт экен да бул. Мээде туура эмес тамак аш, туура эмес жанагындай суюктуктарды көбөйтөт. Ал нерсе адамдын зээнин начарлатат экен. А орозо тутканда адамдын зээни кадимкидей тазарат. Египетте бизде окуганда да мулам. Сөзсүздүгү экзамен учурунда орозо келип калса ооз ачпайт элек. Эмнеге? Анткени ооз ачпай кайра экзаменге кирген жакшыраак болот. Зээн күчтүү болот аябай. Бул экинчи пайда. Үчүнчү, адам ибадатка жеңил кыймылдап калат дейт. Рамазандан бөлөк учурда 20 рекет таравих бир ай окуй албайт элеңиз да. Күндүз орозо кармап, жана апалар, байкуштар, Алла разы болсун, алтын апалар. Автобус менен келат, кечке дуа кылдырып келатабыз. Үндөрү чыкпай калса да дуа кылып келатат. А Рамазандан бөлөк учурда болсо калыс. Өткөн сабаң эле жетишет, тынч баралчы автобуста демек да, жок дегендечи. Карасаңыз, орозо аркылуу канча ибадатка бекемдик пайда болот дейт. Анткени курсакты дайыма ток кылып жүрүү денени бошотуп ийет, жана ибадатты оор кылып жалкоол калып келет дейт. Карасаңыз, бул эң чоң пайда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, орозо кармагыла, ден соолукта болосуңар деп. Төртүнчү пайда, туугандар, орозо аркылуу шайтандын жардамчыларын жеңет экенбиз. Шайтандын эки жардамчысы бар. Биринчиси жеңилирээк, жин ал. Адамдын каны жүргөн жерде жин жүрөт, жин илешип азгырат. Экинчиси эки буттуу шайтандар, адам баласы. Адам баласы жаман болот экен. Анткени Куранда айтат, Кудайым буйрса ооз ачуудан тафсирди да окуп беребиз. Тафсир Насафиден эмне деп келет? Минал джиннати ван нас, жиндерден болгон шайтандар. Мен сиздерге кече акыйдадан окуп бердим, Кече окуп бердим, апалар укпай калыптыр, кайра окуп берейин. Абдудаян кар мен алып келиңиз баракта. Жиндердин аныктамасын окуп берейин азыр.
Ау? İman деген emne? Уақыт қанша қалды? 1 минут азыр. Бидаат деген эмне? Анда дуа кылалы, жамаат. Дуа кылалы азыр, дуа кылып туруп анан шамдайын улантабыз, Могу 4 менен 5-нчи пайдасын бүтүрүп коеюнчу анда. 4-нчү пайда жиндердин жардамчыларыны, жин шайтандардан сак болот, денеси сак болот да күнөөгө оңой олтоң бара бербейт дейт. 5-нчи пайда орозо үмүттү күчөтөт, дуаны кабыл кылууга себеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, 3 түрлүү адамдын дуасы кайтарылбай кабыл болот. Орозо тутуучу адам оозун ачканда, жапа чеккен адам кыйынчылык көргөндө, мусапыр адам мекенине кайтканга чейин дейт. Апалар дүйнө жүзүнө, мусулман өлкөлөрүнө, кошуна өлкөлөргө, Кыргызстанга дуа кылып коелучу, Падышабыздан баштап жаңы төрөлгөн балага чейин Аллах жакшылык берсин. Кудайым буйрса азыр ооз ачкандын атайын дуасы бар, ошону окуйбуз. Апаларга бирден курмалар таркатылдыбы? Bir minut kaldı ооз ачууга. Апалар ооз ачуунун дуасын кыла берели, келиңиздер, бисмилла. Алдын ала жамаат менен кайталап койсок жакшы болот. Захаба az-zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajr inşaallah. Кыргызчасын окуп берейин мен. Чаңкоо кетип, тамырлар нымдалышып, сооп жазылды, Кудайым буйрса дейт. Андан кийинкиси. Аллахумма лака сумна wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla şeyin an taghfira lana. Arkаңыздагы апабызга берсеңиз, апабыз кыргыз эли үчүн дуа кылып койсун.